Эми орозонун тилдик мааниси жана терминдик шарияттык мааниси болот. Тилдик мааниси бул кармануу, тыюлуу. Шарияттык мааниси болсо таң аткандан күн киргенге чейин тамактан, суусундуктан, жубайлык мамиледен тыйылып туруу. Орозонун убактысы таң аткандан күн киргенге чейин эле аралык. Орозонун себеби Рамазан айы өзү. Кимде-ким Рамазан айын көрсө, ага орозо тутуу парыз милдет болот. Кимде-ким Рамазан айын көрбөсө, ага Рамазан айы парыз да эмес, милдет да эмес. Эми мисалы, азыр чамалуу 1-мартка коюлуп атат. Айы каралат. Кимде-ким 26-февралда, 27-февралдарда комага түшүп, же акылынан айнып, ошол бойдон март айы бүтүп, апрелдин 5-10 өзүнө келсе, ал Рамазандын казасын кармабайт. Ал эми кимде-ким март айынын ортосунда, тагыраак тактап айтканда, орозонун жарым айында өзүнө келсе, ал ошо 15 күнүн эл менен чогуу кармайт дагы, орозо Рамазан бүткөндөн кийин башында кармабай калган 15 күндүк орозосун кармап берет.